Ардактуу телекөрүүчүлөр, биз болсо көрсөтүүбүздү улантабыз. Бул азыркы таңкы конокторубуз спорт жагына кичине кайрылалы дедик. Кол күрөш спорту боюнча сүйлөшөлү. Абдан жакшы спорттун түрү, анткени баягы билеги күчтүү биздин замандаштар абдан көп эмеспи. Анын арасында сынактарга катышып, көптөгөн орундарда багындырган дагы замандаштарыбыз абдан көп. Алардын дагы баатырдыгын, эмгегин баалайлы деп биз студиябызга чакырганбыз. Сиз кол күрөштөн жыгылып көрдүңүз беле? Ооба, жыгылып көргөм. Көп жолу жыгылгам дегенде. Жыгылган күрөшкө тобет дейт. Анда эмесе биз меймандарыбызды тааныштыралы. Кыргыз Республикасынын Кол күрөш федерациясынын президенти, спорт чебери Сезбек Абдылдаев. Ошондой эле мүмкүнчүлүгү чектелген спорт чеберлердин арасында кол күрөш боюнча Азиянын чемпиону Толкунбек Исаков жана ошондой эле кол күрөш боюнча Кыргызстандын чемпиону Улан Токсобаев бизде мейманда чемпиондор. Саламатсыздарбы? Саламатсыздар. Assalamu alaikum. Кутман таң, келе жаткан орозо айыңыздар менен. Рахмат. Кош келиңиз. Кол күрөш боюнча акыркы жаңылыктарыңыздардан айта кетсеңиздер, мына жакында эле жакшы ийгиликтер болду. Чет өлкөгө дагы чыгып атасыздар, жана алдыдагы жаңылыктар боюнча дагы кененирээк сүйлөшөлү деп чакырганбыз. Жаркыраган медальдар кайдан? Ооба, туура. Жакында эле мына апрель айынын аягында Азияда Астана шаарында Азия чемпионаты болуп өттү. Анын ичинде Кыргызстан татыктуу чыгып 4-чү командалык орунду ээледи. Тилекке каршы кичине жетпей калды орундарга, бирок 34 бала барып 25 медальга ээ болдук. Анын ичинен 5 алтын, 15 күмүш, 5 коло медальга. Ал эми студиядагы меймандар дагы катыштыбы аталган? Албетте дагы биякта отурган Толкун байкебиз да катышып 1-чи орунду ээледи. Байкебиз көптөн бери катышып жүрөт. Мүмкүнчүлүгү чектелген спортчулардын арасында эң кыйын болуп, Азия боюнча кыйын болуп 1-чи орунду ээлеп келди. Биякта отурган Улан байкебиз дагы катышып тилекке каршы весинде өтө көп спортчулар бар экен. Медалдуу орунга илинбей калды. Бирок баягы орун эмес, катышуу дейт го, негизгиси. Толкунбек мырза, куттуктайбыз 1-чи орунду алышыңыз менен. Рахмат. Бул ийгиликке жетүү үчүн сиз күнүгө машыгып келдиңиз да. Эми кол күрөш менен өмүр бою машыгып келсеңиз, спорт менен машыгып турасызбы күнүгө? Кайсы түрү менен? Албетте, өзү тарыхым айтчу болсо кыска 97-жылдан баштап кол күрөш баштагам. Ага чейин болсо көптөгөн ошол маалдагы өспүрүмдөр менен биргеликте эле элде бодибилдинг деп коет, же болбосо спорт залга барып оор атлетика деп коет. Ошентип машыгып баштаган элем. Кол күрөшкө студенттик маалдан баштап келген элем. Ар кандай себептер менен кийин кол күрөш менен активдүү машыкпай бир аз алыстап кетип, анан көбүнчө эле бирок спорт залда жумасына 3 жолу дайыма барып жүргөм. Акыркы убакытта дагы кол күрөш федерациясы бизде өнүгүп, Кыргызстанда кол күрөш спорту мурункуга салыштырмалуу бир топ өнүккөнүнө байланыштуу мен дагы бул спортко келип, дагы машыгып, дагы ар кандай мелдештерге катышып баштагам. Кол күрөш спорту боюнча Азиянын чемпиону экендигиңиз бизди кубандырбай койбойт, сыймыктанабыз. Ушундай жеңиштер сизге кандай шык берет? Жеңиштен дагы биякта айтчу болсок, биринчисинен ар бир машыккан күнү бул чоң заряд берет мага. Ар кандай менин турмушумда ар кандай оор абалдар болгондо, ар кандай стресс абалдар болгондо спорт залга барып машыккандан кийин ошол кыйынчылыктын баарын унутуп, же болбосо кыйынчылыктарга башкача көз караш менен карап калган учурларым көп болгондо, анын албетте мелдештерде бир жакшы жетишкендикке жетишкен бул дагы чоң стимул берет. Анткени кийинки жолу кандай туура эместикке кетсем, ошонун үстүнөн иштеп, сөзсүз түрдө алдыга койгон максатка жеткенге чоң түрткү берет. Абдан бул сиздин жеңишиңиз менен дагы бир жолу куттуктайбыз. Бул чемпион, Азия чемпиону аталган бул оңой эмес да. Толкунбек мырза, канча тилде сүйлөйсүз өзүңүз? Эми Азиянын, Борбор Азиянын тилдери менен көп эле биздин жарандарыбыз сүйлөйт болуш керек. Андан тышкары өзүм базам немис тил, андан сырткары дагы англисче канча-мынча. Жакшы. Эми Улан мырзага суроо узаталы. Спорттун ушул түрүн тандап алууңузга эмне түрткү болду? Эми буга кызыгып, кичине кызыгып жүргөм мурун. 2012-жылы чыгып утулуп калгам. Андан кичине шартка байланыштуу неметип жүрүп анан 2015-жылы чыгып, ошондон бери улантып келатабыз. Башка дагы спорттун түрлөрү менен машыгасызбы? Башка деле кылабыз.
Кайсы? Эми Штанга көтөрүш Штанга керек, көтөрөбүз. Бул эми кол күрөштө негизгиси штанга көтөрүп туруу. Кандай ыкмалары бар, сиз айтып кетсеңиз? Ыкмалары көп. Ар биринин колу ар кандай болот да. Мындай кол узундар бар, кол кыскалары бар. Ыкмаларын десе столго келгенде көргөзүп берсек жакшы болмок, бирок ыкмалары өтө көп. Столго келгенде бул күрөштүн бир түрү деп коет столдун үстүндө, ошо арм стол деп коет. Келгенде өзүнүн ыкмаң менен, өзүнүн техникаң менен, өзүңдү характериңди кандай десем колго алып күрөшкөн көп ыкмалар бар, ошолор менен. Кол күрөш десе эле баягы жеңил карагандар болот болуш керек Ооба, мындай четтен караганда бүт баары эле ойлойт жеңил экен депчи. Чындап эле колуң күчтүү болсо эле, жок андай эмес. Биякта бел болуш керек, бут болуш керек, анан эң негизгиси эрк болуш керек го дейм. Эрк менен эле келип туруп, ошол менен баары бирге келип туруп, колуң менен кармайсың, колуң менен утасың. Чынында эле оңой көрүнгөнү менен өтө көп травма болот биздеги. Мындай эле ар бир соревнованияда, ал биздин мелдеште көптөгөн балдардын колдору чыгып кетет, сынып кетет. Күнүгө эле көрөбүз аны көп айтабыз. Оңой көрүнгөнү менен оор спорт. Алдыда боло турган мелдеш боюнча дагы айта кетсеңиз. Алдыда боло турган мелдеште эң негизги мелдешибиз бул дүйнөлүк көчмөндөр оюндары. Ага бирок даярдык алкагында мынакей ушул ишемби күнү 19 майда балдар билет болуш керек, кол күрөш менен машыгып жүргөндөр. Flex деген зал бар. Малдыбаева, Акунбаева көчөсүндө тандоо бир эмеси болот. Спорт мелдеши болот. Тандоо мелдеште кандай десем, келгиле, катышкыла, үйдө отура бербестен катышып, өзүңөрдү көргөзүп, кыргыз желегин көтөрүп дегендей, өзүңүз көрдүңөр байкелерим отурат биякта. Мүмкүнчүлүгү чектелген болсо дагы ага карабастан, кандай бир стресс абалдарга карабастан катышып, Кыргызстандын желегин көтөрүп, өтө чоң салым салып атат деп атам. Келгиле катышкыла кол күрөшкө. Толкунбек ага суроо бергим келип атат. Мүмкүнчүлүгүм чектелүү деп өзүнүн коомдон алыс кармап, өзү менен өзү болуп отурган жарандарга кандай каалоо тилегиңизди, кайрылууңузду айтасыз? Эми ошол мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар биринчисинен өзүнүн мүмкүнчүлүгү чектелген деп эч кандай катуу сезбеш керек. Бирок бул жашоодо деген өзү туура жол табыш үчүн биринчисинен сөзсүз түрдө стимул болуш керек да. Албетте бул биринчи кезек билим болуш керек. Демек, кандай мүмкүнчүлүгү чектелген жаран болбосун, сөзсүз түрдө убагында билим алганы ынтылыш керек. Ошол билимди алыш керек. Анткени билим гана биздин жашообузда туура жол таап кеткенге мүмкүнчүлүк берет. Мисалы, карап жүргөн апалары же аталары же жакын туугандары тилекке каршы бул дүйнөдө түркүк болбойт. Ошол маалда качан өзүнө жоопкерчилик алып жалгыз калганда дайым билим менен гана өзүнүн жолун таап кеткенге мүмкүнчүлүк болот. Спорт болсо бул ошол билимди толуктачу жагдай. Анткени деген спортто бул өтө эрк тарбия болот биякта бир жагынан, экинчи жагынан айтып кеткендей өтө ар кандай турмуштагы терс жагдайлар баары спорт аркылуу чыгып кетет. Демек, спорт бул ошол негизги жашоодо койгон максатка жеткенге чоң түрткү берчү жагдай да. Сиз дагы мүмкүнчүлүгү чектелгендерге дагы дайыма юридикалык жактан да жардам берип келет экенсиз да. Билимиңиз кандай негизи? Билим Улуттук университеттин юридикалык факультетин аяктагам. 2000-жылы адвокаттык лицензиям бар. 2001-жылдан баштап өзүм уюмум ошол мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга бекер юридикалык жардам берип келет. Андан сырткары акыркы убакта ИИМдин коомдук кеңешинин төрагасымын. Дайыма спорт менен машыгып келесиз анан. Спорт дайым жашаганга мүмкүн жардам берген жагдай да. Спорттун ушул түрүнө кызыккан балдардын саны кандай? Саны көп эле. Чын айтсам мындай дуан менен ала келсек, азыркы айтса жаш балдар өтө Жалал Абад областында көп. Бир жол келип айтып кеткем ушу заманадан деле. Дагы бир жолу кайталап кетсем болот. Ош облусу, Ош дуаны, Баткен дуаны катышсаңар, келсеңер, телефон менен байланышсаңар, ушул Баткен облусунан эле, Баткен дуанынан эле кичине аз спортчуларыбыз бар, кичине көбөйтөйүн деген чоң максатыбыз бар. А так дуан менен өтө көп. Чынында эле. Кичинекей балдар, жаш балдар, салмагы аз балдар да катышат. Бизде мындай чектөө жок. Жаш менен да чектөө жок, салмак менен да чектөө жок, мүмкүнчүлүгү чектелген менен дагы чектөө жок. Келгиле катышкыла.
Улан мырза, жакында болуп өткөн мелдеште орунга илинбей калган экенсиз. Мындай жеңилүү сизге тескерисинче күч берсе керек? Аябай күч берди. Намыстанып, азыр аябай тренировка кылып атабыз. Кудай буйрса эми. Көчмөндөр оюндарына катышасыз. Кудай буйрса. Жеңиш каалайбыз. Ар дайым жеңиш менен болуңуздар. Сіздерге рахмат, келип туруңуздар. Дайыма жаштарды, жигиттерди спортко үндөп, баягы дени сак, улут өнүккөн өлкө дейт го. Сиздер менен маек куруу да абдан кызыктуу болду. Бар болуңуздар. Ардактуу телекөрүүчүлөр, биз болсо көрсөтүүбүздү улантабыз. Бирге болуп туруңуздар. Сиздер үчүн жагымдуу музыкалык чыгарма